Мисал үчүн 1, 2, 3. Бул жерде мисал үчүн биринчи бөлүктө үйгө, мисал үчүн үйгө акча сарптайт, андан кийин машина алам деп үмүт кылат, машинага аракет кылат көп жаштар, андан кийин жеп ичке, оюн зоокко, башкага деген. Эми биринчисинен, үчүнчүсүнөн карап баштай турган болсок, жеп ичкен нерсебиз туура эле туалетке барат. Бул бардыгына түшүнүктүү, кайга барышы. Андан кийин фит алсак, мисал үчүн, фитти жылга бөлө турган болсок, мисал үчүн аралыкта жылдар бар да, үйдү алдык, фитти алдык. Экөө тандоо турат, же машина алабыз, же үй алабыз. Эки тандоонун ортосунда турган болсок, мисал үчүн бирөө үй алды, бирөө фит алды. Арадан 1 жыл өттү. 1 жыл өткөндөн кийин үй кымбаттайбы же машина кымбаттайбы? Албетте бул жерде машина эскирет, запчасы башкасы жылы эскирген сайын машина арзандайт, айтор чөгөт, арзанга сатат машинаны. А бул жерде үйчү, урматтуу мекендешим, үй күндөн күнгө, жылдан жылга турганы сайын өсө берет, кымбаттай берет. А бул машина ылдыйга түшө берет. А сен мына жерде жеп ичкен оюн зоокторуң сен менен кала берет, ылдыйга туалетке түшө берет дегени. Бул жерден дагы 3кө бөлүп көрдүк. 3 нерсени ушул жерде түшүнүп алсаңыздар болот. Үй турганы сайын кымбаттай берет, жеп ичкен нерсебиз ошол бойдон кала берет, кете турган жерине кете берет. Ал эми алган машинабыз, эгерде актив пассив деген нерсе бар. Роберт Кийосаки актив пассивти китептеринин бардыгында эле ошо актив пассивти айткысы келет да, негизи Кийосакичи. Мен бүт эле Баятам кедей атамдан баштап бүт эле китептерин окуп чыкканмын. Кийосакини изучать этсем, ал негизги маселеси актив пассивти элдерге айткысы келет. Мисалы актив деген эмне дегени? Магазинге кирдиңиз, мисалы Народныйга кирдиңиз дагы, сиз 1 килограмм күрүч алдыңыз, ошого тиешелүү 1 нан алдыңыз, чыктыңыз. Эми ошол эле 1 килограмм күрүч, ошого тиешелүү нан алдыңыз дагы, андан кошуп 1 кола менен 1 сникерс алдыңыз. Биринчи кирип алганыңыз бул актив болуп эсептелет. Сникерс, кока-коласыз дагы сиз жашай бересиз. А бирок сникерс, кока-коланы кошуп алсаңыз, бул сиздин пассивиңиз болуп эсептелет. Сиз шириндикти, татууну көбүрөөк алдыңыз, акчаңыз туура эмес жерге кетти дегени. Мисалы $100 колуңузда акча бар, аны инвестицияга кылып, бир жерге акча тигип койсоңуз, ал $100 тууп, 1 айда $200 болуп кайтып келет. Бул актив дегени. Ал эми ошол $100 бир телефон алып койдуңуз, телефон жөнүндө турат, сизди бузат, туура эмес нерселерди көрөсүз, туура эмес сайттарга киресиз, айтор сизди бузабы ошол телефон. Бул пассив болуп эсептелет. Ошол эле машинадагы сизге пайдасы келтирбесе, машина жөнүндө тура турган болсо, пайдасыз кыздарга барып жөнүндө жүрө турган болсо, машина пассив болуп эсептелет. Актив пассив ошол, урматтуу мекендештерим. Бул жерде 3 системаны айтып койдук. Жеп ичип оюн зоок, ошо фит, машинада ойноп күлүп жүргөндөрүң, бул жерде машинаң ошол. Машинадагы расход, машинадагы бензин кетет, башка кетет, запчасы кетет. А бул жерде үй маселеси турганы сайын кымбаттай берет. Айтайын деген маселе ушул. Бул жердеги 3 бөлүк, ар бир нерсени 3 бөлүккө бөлүп түшүндүрүп атабыз. Мына негизги 3 маселе, урматтуу мекендешим. Каякта турат?